Иран Ислам Республикасынын президенти Сейет Ибрахим Раиси Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктоо катын жолдоду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жарыялоо эки элдин тарыхына жана маданиятына сиңген көп жылдык мамилелеринин жаңы этабын ачып, аларды болуп көрбөгөндөй жакындатты. Маданий цивилизациялык жалпылыктар, жалпы улуттук салттар, өз ара мамилелердин негизин түзгөн эбегейсиз байлык. Дипломатиялык мамилелердин 30 жылында Иран Ислам Республикасы эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү үчүн олуттуу аракеттерди жасады. Эки өлкөнүн мамилелери маселелердин кеңири чөйрөсүн камтыйт. Анын жыйынтыгында түрдүү мамлекеттик, аймактык, ведомстволор аралык, өкмөттүк жана жеке деңгээлдеги кызматташуу боюнча 120дан ашык документке кол коюлду. Жогорку деңгээлдеги өз ара жолугушуулар жана үзгүлтүксүз өз ара консультациялар бардык багыттар боюнча мамилелерди мындан ары да кеңейтип, эки дос элдин ортосундагы байланышты чыңдоо боюнча негизги чараларды көрүүгө алып келери шексиз деп айтылат куттуктоо катында. Сейет Ибрахим Раиси Садыр Жапаровду Тегеранга келип кетүүгө чакырып, ага ден соолук жана ийгилик, ал эми Кыргызстандын элине бакубатчылык каалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин катышуусунда ыкчам кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Жыйындын жүрүшүндө Министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери талкууланып, аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчыларына бир катар тапшырмалар берилди. Тактап айтканда, социалдык жөлөк пулдарды жогорулатуу жана жеке жер тилкелерин трансформациялоо маселелерин иликтөө табышталды. Акылбек Жапаров белгилегендей, Министрлер кабинети адамдын өнүгүүсүнө жана жашыл экономикага өзгөчө көңүл бурушу керек. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө Министрлер кабинетинин башчысы электрондук документ жүгүртүүгө өтүү боюнча тапшырманын аткарылышынын жүрүшү менен таанышты. Үстүбүздөгү жылдын 11 майынан тартып Министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы боюнча ведомстволор аралык жана ички кызматтык кат алышуулар электрондук документ жүгүртүү системасы аркылуу жүргүзүлүшү керек. Алай районунда селдин кесепеттери толугу менен жоюлду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, 3 майда Алай районуна караштуу Корул, Жошолу, Коңурдөбө жана Гүлчө айыл өкмөттөрүндө нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен кокту колоттордо сел жүргөн. Селдин кесепетинен жалпы район боюнча 294 турак үйдүн короолорун, анын ичинен 49 турак үйдүн жана 1 орто мектептин жер төлөөсүн, 3 турак үйдүн ичин, 1 фаптын жана 1 китепкананын короосун суу каптаган. Жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн сел каптаган ар бир айылга райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн техникалар жана күч тартылган. Алардын жардамы менен Корул айыл аймагына караштуу Кең Жылга айылындагы 264 куб метр сел калдыктары тазаланды. Ушул эле аймакка тиешелүү Нооруз тилкесиндеги 80 метр сайдын нугу бурулду. Ал эми Гүлчө айыл өкмөтүндөгү Курманжандатка айылында 180 метр сайдын нугу тазаланып, 1890 куб метр жумуш аткарылды. Учурда Алай районуна караштуу селден жабыркаган айылдардагы турак үйлөр, короолор жана социалдык объекттер сел калдыктарынан толук тазаланып бүттү. Кыргызстанда талапка жооп бербеген 18 автомектеп жабылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат кылайык, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан 272 айдоочуларды даярдоо жана кайра даярдоо билим берүү мекемелерине лицензиялар мурда берилген жана учурунда жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө толук кандуу чаралар көрүлгөн эмес. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-жылдын 7-декабрындагы Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында 2022-жылдын 4-апрелинен тарта республика аймактарында 142 автомектеп текшерилип, 130 автомектеп текшерилүүдө. Анын жыйынтыгында 111 автомектептин жооптуу кызматкерлерине тийиштүү эскертмелер берилди. Текшерилген автомектептердин 13 автомектеп лицензиясынын талаптарына жооп берет. Ал эми 47 автомектептин жооптуу кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык айыптар салынып, лицензиянын талаптарына жооп бербеген 18 автомектеп жабылды деп айтылат маалыматта. Текшерүүнүн жыйынтыгында лицензияларынын талаптарына ылайык аныкталган кемчиликтерди убагында аткарбаган автомектептер жабылганга чейин каралат. Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Ширшов кармалды деп билдирет Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы. Мурдараак маалымдашкандай, УКМК Аврора плюс эс алуу борборунун аймагындагы мамлекеттик менчиктен кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз чыгарып алуу фактысы боюнча кылмыш ишин
териштирүүдө. Териштирилип жаткан иштин алкагында бизнес өкүлдөрүнүн мамлекеттик жана сот органдарынын айрым кызмат адамдары менен кылмыштуу сүйлөшүү фактылары аныкталып, Ысык көл райондук жана облустук сотторунун, Бишкек шаарынын Чүй жана Ысык көл облустарынын райондор аралык сотторунун, Жогорку соттун судьяларын, ошондой эле президенттин аппаратынын, мамлекеттик мүлк фондунун жана мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарын тартуу менен татаал коррупциялык схеманы түзүшкөн. Натыйжада 56 кымбат баалуу батир жана 27 коттедж жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен. Тергөө учурунда бул иш боюнча буга чейин кармалган адамдардан тышкары аталган кыймылсыз мүлктү мамлекеттин менчигинен чыгаруунун негизги уюштуруучулардын бири белгилүү Алексей Ширшов экени аныкталды. Бул топ өздөрүнүн кылмыш аракеттерин ишке ашыруу үчүн мамлекеттик жана сот органдарынын жогорку кызмат адамдарынын камкордугун алуу максатында аларга акча каражаттарын жана кыймылсыз мүлктөрдү, анын ичинде Аврора плюс эс алуу борборунан беришкен. Бул боюнча тергөөдө тиешелүү далилдер табылган. Бул коррупциялык схеманы түзүүнүн натыйжасында Ысык көл облусунун эс алуу аймагында кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү мамлекеттин менчигинен чыгарып алуу түрүндө мамлекеттин кызыкчылыгына өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Иште топтолгон далилдердин негизинде 2022 жылдын 10 майында Алексей Ширшов Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деген шек менен кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мыйзамда белгиленген мөөнөттө Ширшовго карата айып тагылып, сот тергөө мөөнөтүнө баш коргоо чарасын тандоо маселесин карайт. Бул иш боюнча тергөө иштери уланып, анын алкагында башка айыпталуучулардын аракеттерине юридикалык баа берилип, мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча комплекстүү чаралар көрүлөт. Кечээ 9 майда Кыргыз улуттук тарых музейинде Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин эрдиги тууралуу тасманын бет ачары өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык тасманын бет ачарына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Кыргыз кино индустриясынын өкүлдөрү, кеңири коомчулук жана кинону тарткан чыгармачылык топ катышты. Тасма Кыргызстандан 1941 жылы 1945 жылдары улуу ата мекендик согушта жан аябай мекенин коргоп, мекенине кайтпай 75 жоокерибиз Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болгондугу жана алардын бири унутта калган Тукубай Тайгараевдин эрдиги тууралуу баяндалат. Ал 1944 жылы Латвиянын Лузда шаарынын жанында өзүнүн чалгындоо тобу менен душмандардын координаттарын артиллериялык полкко беришип, аларды толугу менен талкалоого көмөк көрсөткөн. Бирок чалгындоо тобу менен буктурмага кабылып, Тукубай Тайгараев акыркы гранатасын жардырып, тегерегиндеги душмандар менен кошо курман болгон. Көрсөткөн эрдиги үчүн 1945 жылы март айында Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Өзгөн аймагындагы жеке ишкер Марат Култаев алмаз сактоочу муздаткыч кампасын 2017 жылы түптөгөн. Жаңы технология менен салынган чакан логистикалык кампа Европадагы жабдыктар менен жабдылган. Муздатуучу аппараты Түркия өлкөсүнөн алынып келинген. Сыйымдуулугу 80 тоннага лайыкталып, элеттиктер алган алма түшүмүн сактоого толук шарт түзүлгөн. Алманы бышкандан тарта сактоо эрежелерин мыкты өздөштүргөн ишкер келечекте экологиялык таза жашылчаны чет өлкөгө экспорттоону көздөйт. Айылдын элинин алмасы 70-80%ке чейин ыргытылып кетет да күздө. Анан сактайбыз деп үйлөрүнө, подвалдарга киргизишет. Ал январь бүткөндө эле кургап калат. Талапка жооп бербей калат. Жегин келбейт ал алманы. Анан ойлонуп отуруп, холодильник курсам, элдер алып келип коюшса, жазда сатышса деп ошондой максатта айылдыктарга жардам деп кургам. 17 жылы куруп баштап 2 айдын ичинде куруп эле сразу эле күздө ишке киргизип, анан иштеп атат 17 жылдан бери. Жеке ишкер жумушчу күчтү азайтуу үчүн алмаз сорттоочу атайын аппаратты дагы өзү ойлоп тапкан. Өткөн жылдары түшүмдүн 1 килограммын 1 сомдон берип бөлдүрсө, эми минтип колдо жасалган технологиянын жардамында ишке ашырууда. Калибровочный станок алайын десем, эң арзаны $12.000 экен. Украина, Россияларда чыгат экен. Анан кийин ойлонуп отуруп, алардыкындай татаал жасаш кыйын экен. Жөнөкөйлөштүрүп отуруп, ушул акыбалга алып келип, азыр где-то 2 эсеге, 3 эсеге азайттык убакытты, үнөмдөштү. Анан кийин человеческий фактор жок кылдык. Жоголот. Аралашпайт да алмалар. Азырынча
дагы совершенствовать этебиз, ага чейинки иштегенин көрсөтүп коеюн. Эрден бир адам турат да, мына. Бир адам туруп, кой бере берет, түшө берет. Тияктагылар алып, коробкага сала беришет. Ишкер элит жеринде багбандардын башын бириктирип 5 гектар аймакка алманын жаңы түрүн эккен. Быйылкы жылы мол түшүм алууну максат кылып 80 тонналык логистикалык кампага сактоону пландоодо. Бул мезгилге чейин айылдагы алма бактардын 80% малга кургатылса, муздаткыч ачылгандан бери кымбат баада ички базарга чыгууда. Алдыны карап жашабасак кыйын болуп калды. Өзгөчө багбанчылык, мына алма бизнесин алып карай турган болсок, алдыңкы технологияларды өздөштүрүп, интенсивный садоводствону өздөштүрүп, рынокко чыкпасак, биз атаандаштыктын тебелентисинде калып кетишибиз мүмкүн. Биздин климатыбыз, жер шартыбыз бүт бар жогу алма өстүрүүгө төп келишкен. Эң жакшы алмалар бизде өсөт. Ошону замандын талабына ылайыкташтырышыбыз керек. Илгерки методдорду таштап, жаңы методдорго өтүш керек. Бул замандын талабы. Ошол анан арзан холодильниктерди коюп алышкан, мына март айынан баштап басымдуу түрдө рынокко кургап калган, талапка жооп бербеген алмалар. Бардык мен көрүп жүргөн холодильниктердин бар жогу именно ушул фрукту сактаганга ылайыкташкан эмес да, технологияны кармап бере албайт, талапка жооп бере албайт. Башка нерселер сактаса боло берет, именно фруктуга болбойт. Ошондуктан заманбап холодильниктерди куруп, биздин алмаларды май-июндарда сатууга жетишсе болот да. Кыргызстандын продукциясы дүйнөдөн атыралдуулугу жана экологиялык тазалыгы менен айырмаланып турат. Өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө жана ата мекендик өндүрүштөрдү чет өлкөгө экспорттоо башка жылга салыштырмалуу өсүү байкалгандыгын айтышат. Ал эми айыл жериндеги багбандарды колдоо үчүн жеңилдетилген насыялар бериле баштаган. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.